Terezeler yok. O degende oktorun izleri turат. Oktorga çeyin. Diye sorup ketişken. Bir жылдан бери Батирден Батирге көчүп, өз үйүнө жетүүнү эңсеп келген Ыкбал Абдувалиеванын көптөн күткөн тилеги ишке ашты. Анткени үй бүлөнүн абалын эске алган президент Садыр Жапаров жергиликтүү бийликке аларды турак жай менен камсыздоо тапшырмасын берген. Анын негизинде Лейлек районунун Разаков айылынан бардык шарты каралган жаңы үй курулуп, ачкычы Ыкбал Абдувалиеванын үй бүлөсүнө салтанаттуу түрдө тапшырылды. Кайрылган экенсиздер. Президенти Садыр Нуркожоевич ушу үйгө кыйналыптыр, бир үй белек кылгыла дедилер, ушу үйдү бир үй ашыкча калган экен, сиздерге берейик деп чечтик. Президенти Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы. Sizce kolda tutan komşulara rahmat. Sile verin. Sizlerine rahmat. Barınızlara. Өзү мен мына үйлөрдү восстановленияда президенттин атайын өкүлү болуп тургам. Ошондо биринчи тополоңдо 140 үй, кийинкисе 417 үй салып бердик да. Эми элибизге президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырмасы менен эми сиздердин үйүңүздөр баягы Тажикстан жакта туруп, Тажикстандан бизге өткөн экен да. Азыр эми мына мамлекеттик комиссиядан кийин ол үйлөр дагы өтөт бизгечи. Şu bayakı iyilerine tapşırağız. Ama sizlerdeki, sizlerin atınızlarda emesi eken, neken dağı, buna enenizin atı da eken, abi. Ana ol, ton olup, ol ötsem, remont kılış gereken, o dağı neken da başı. Ana sizlerge buna dayarlı uydu bereyik dep çeştik. 2025 жылы Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоонун жыйынтыгында айрым аймактар алмашылып, Абдувалиевдер жашаган үй Тажикстандан Кыргызстанга өткөн. Мыйзамга ылайык мындай учурда турак жай менен Тажикстан тарап камсыздоого тийиш болчу. Бирок үй бүлө буга чейин эле Кыргызстандын жарандыгын алгандыктан бул мүмкүнчүлүктөн пайдалана алган эмес. Айласы кеткен үй бүлө Бишкек шаарында Батирде жашап жүрүп, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу президент Садыр Жапаровго кайрылышкан. Буга чейин Кайрыгаш деген айылда жашаган. Анан кийин согуш болгондон кийин ал жака Бишкекке кеттим шаарыма. Шаарымда жашоо болбоду. Кыйналдым. Анан акырын кайнашка туура келди. Садыр Жапаров президентибизге рахмат. Нешт алдым. Рахмат. Көзделмен рахмат. Кишинче колдоп турган акимдерге, губернаторго рахмат баарыга. Бүт туугандуулугубузду сүйүнүп атабыз. Себеби бардыгы эле колдойт, бирок колдогон менен мындай үй бере албайбыз да биз. Мындай үйдү берип, мына ушу али Алла айткандай, Алла меме эл айта берет, бирок Алланын буйруганы болот деп, мына ойдо жок, түштө жок, булар үйлүү болуп атат. Ажолорубуз колдоп, эл бийликтеги балдар колдоп, ушундай үйлүү кылып койду бул бечаралардычы. Жоксо күйөө да группада, балдары да группада. Чоң рахмат да шуларга ушундай үйдү берип, жайлап койгонуга. Белгилей кетсек, Ыкбал Абдувалиева мурда Тажикстандын жараны болгон. Ал 2016 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чегарасын делимитациялоонун жыйынтыгында Баткен облусундагы 259 турак үй Тажикстандын аймагына, ал эми Тажикстандын Согди облусундагы 214 турак үй Кыргызстандын аймагына өткөн. Турак жайлары Тажикстандын аймагында калган кыргызстандыктарды турак жай менен камсыздоо максатында мамлекет тарабынан Баткен районундагы Жаңы Достук айылында жана Лейлек районундагы Разаков менен Максат айылдарында жалпысынан 257 жаңы турак үй курулуп, ээлерине тапшырылган. Сабира Абдисаматова, Бакыт Саетов, жаңылыктар. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамиржан Рахимов менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджоп Ахмадзада Гулистан шаарында жолугушту. Жолугушууга эки облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, ошондой эле чектеш район жана шаарлардын башчылары катышты.
Тараптар эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо, чек ара аймактарында коомдук коопсуздукту камсыз кылуу маселелерин талкуулашты. Ошондой эле кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин кубаттап, жергиликтүү деңгээлдеги маселелерди ыкчам жана өз ара түшүнүшүү менен чечүү зарылдыгын белгилешти. Жолугушууда Баткен жана Согди облустарынын ортосундагы маданий, гуманитардык, жаштар, спорттук жана экономикалык байланыштарды мындан ары өнүктүрүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Тараптар соода-экономикалык кызматташтыктын туруктуу өнүгүп жатканын белгилешти. 2026 жылдын январь-май айларында Баткен облусу менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 700 000 АКШ долларынан ашкан. Мындан тышкары Кызыл Бел автожол өткөрмө пунктунда Кыргыз Агро Холдинг долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланды. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар эки облустун ортосундагы достук жана ынак коңшулук мамилелерди мындан ары чыңдоого багытталган кызматташтыкты улантуу боюнча пикир алышты. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевдин төрагалыгы алдында залкар жазуучу, гуманист, философ, дипломат жана мамлекеттик ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн 100 жылдыгына арналган салтанаттуу маарекелик иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин алгачкы жыйынын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө алдыда боло турган Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн 100 жылдыгына арналган салтанаттуу маарекелик иш-чараларды жогорку деңгээлде уюштуруу, анын мазмундук өркүндөтүү жана эл аралык маанисин арттыруу маселелери кеңири талкууланды. Минка башчысы Адылбек Касымалиев өз сөзүндө Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык маарекеси улуттук гана эмес, эл аралык деңгээлдеги маанилүү маданий окуя болуп саналаарын белгилеп, бул маарекелик иш-чараны жогорку деңгээлде даярдап өткөрүү зарылдыгына токтолуп, маарекени уюштурууга жооптуу министрликтер, административдик ведомстволор, Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек, Ош шаарларынын мэриялары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары иш-чаралар планында каралган тапшырмаларды өз убагында жана сапаттуу аткарууну камсыз кылуу тапшырмасын койду. Жыйындын соңунда Адылбек Касымалиев бекитилген иш-чаралар планынын алкагында бардык тиешелүү мамлекеттик органдар жана жооптуу түзүмдөр тарабынан системалуу, ыкчам жана үзгүлтүксүз иштер жүргүзүлүшү керектигин эскертип, иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан бардык аракеттер так жана координацияланган негизде жүргүзүлүшү зарыл экендигин белгиледи. Баарыңыздарды бүгүнкү кубанычтуу жана сыймыктуу салтанат менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баткен облусунда жалпы 260 билим берүү мекемеси иш алып барат. Быйыл 11-классты 5567 окуучу ийгиликтүү аяктады. Бүтүрүүчүлөр жалпы республикалык тестирлөөгө активдүү катышып, алардын ичинен 103 окуучу 200 баллдан жогору жыйынтык көрсөтүштү. Ал эми 3 бүтүрүүчү алтын сертификаттын ээси болушту. Баткен облыстық жалпы білім беру жатақ мектебінің оқушысы Ахматова Сезімай Султанбековна. Билимдин мыктыларын сыйлоо максатында өкүлчүлүктүн жыйындар залында салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Иш-чарага билим берүү тармагындагы жетекчилер, мугалимдер, окуучулар жана алардын ата-энелери катышты. 2025-26 окуу жылында Баткен областынын билим берүү тармагында сыймыктанарлык жыйынтык жаралды. Бүгүнкү салтанат билимге болгон умтулуунун жеңишинин дамазалаган өзгөчө күн. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында эң жогорку көрсөткүчтөрдү багындырып, алтын сертификат алуу укугуна ээ болгон бүтүрүүчүлөрүбүздү чын жүрөктөн куттуктайм. Салтанаттын жүрүшүндө мыкты жыйынтык көрсөткөн окуучуларга облус башчысынын ардак грамоталары жана акчалай сыйлыктары тапшырылды. Ошондой эле жергиликтүү ишкерлер тарабынан убадаланган баалуу белектер да өз ээлерине ыйгарылды. Быйыл ЖРТдан мен 215 упай алдым. Ал эми келечекте мен врач болууну эңсеп келем. Бул ошол ЖРТда болгон кыйынчылыктарга токтолуп кетсем, негизинен эле бул биринчиден өзүмө мынтип ала аламбы же ала албаймбы деген ойлор дагы келет экен. Сөзсүз түрдө ишенсек дагы ичте дагы бир кичине бир өзүбүзгө 1% болсо дагы ишенбеген бир нерсе болот да. 200-дөн өтпөй калсам эмне болот деп, бирок ошол
өзүмө ишенүүнүн дагы да күчөйтүп туруп ошо 215 упайга ээ болуп отурам. Келечекте мен дагы врач кесибине ээ болуп туруп, ошол башкалар демөөрчүлөр сыяктуу мен да ушул азыркы эң жогорку упай алган бүтүрүүчүлөрдү сыйлаган адамдарга окшоп, мен дагы ошол белек тапшырам деген ойдомун. Быйыл Баткен облусунда жогорку көрсөткүчкө жетишкен бүтүрүүчүлөргө мамлекеттик жана коомдук колдоо көрсөтүлүп, алардын эмгеги татыктуу бааланды. Сабира Абдисаматова, Нурбейил Ашур кызы, жаңылыктар. Баткен шаарынын мэри Сейти Кулубаев жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку жыйынтык көрсөткөн бүтүрүүчүлөрдү, ошондой эле кесиптик чеберчилик боюнча өткөрүлгөн сынакта 1, 2, 3 орундарды багындырган мугалимдерди куттуктады. Иш-чарага шаардагы билим берүү мекемелеринин жетекчилери, мугалимдер, жалпы республикалык тестирлөөдөн 200 балдан жогору упай алган окуучулар жана алардын ата-энелери катышты. Алгач кала башчысы сөз сүйлөп, билим берүү тармагындагы жетишкендиктерди белгилеп, мыкты окуучуларга жана алардын мугалимдерине мындан аркы иштерине ийгиликтерди каалады. Урматтуу алтын сертификаттын ээлери, кымбаттуу биздин бүтүрүүчүлөр, ардактуу мугалимдер, мына кадырлуу ата-энелер, бүгүн биздин шаарыбызда Месси облусубузда дагы өтө сыймыктуу күндөрдүн бири болуп атат. Бүгүнкү салтанаттуу аземге катышып отурган жалпыңыздар чын жүрөктөн мына ошого ортоктош болуп атасыздар. Андыктан баарыңыздарды учурда пайдаланып ушул сыймыктуу күнүбүзгө куттуктайм. Баткен шаардык мэриясынын атынан алтын сертификаттын ээлерине 100 000 сомдон, ал эми жалпы республикалык тестирлөөдө 200 балдан жогору упай топтогон окуучуларга 5 000 сомдон акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле окуучуларды мыкты жыйынтыкка даярдаган мугалимдерге да ыраазычылык билдирилип, баалуу белектер ыйгарылды. Жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку 239 упай алганым үчүн бүгүн Баткен шаарынын мэриясы, мэрия жетекчилиги бизди чакырып, салтанаттуу азем өткөрүп, бизди жогорку упай ээлерине сыйлашты, баалуу белектерин беришти. Аларга терең ыраазычылык билдирем. Дагы да мындан ары жооптуу иштерине ийгиликтерди каалайм. Сабира Абдисаматова, Нурбейил Ашур кызы, жаңылыктар. Бүгүн күтөм, Кудай кааласа. Мына энди айгүл бүгүн жалбырактарын чыгарсам болду. Баткенди килемчи Пазилет Касымова дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына активдүү даярданууда. Өнөр ээси улуттук колоритти чагылдырган өзгөчө эмгектерин дүйнөлүк коомчулукка сунуштоону максат кылууда. Ал учурда Баткендин символу болгон сейрек кездешүүчү айгүл гүлү түшүрүлгөн килемди согуп жатат. Муну менен катар эле чебер мамлекеттик туу түшүрүлгөн өзгөчө килем даярдоону пландап жатыптыр. Пазилет апа көчмөндөр оюндарына быйыл алгачкы ирет барат. Башкы максаты Баткен килемин дүйнө элине даңазалоо. Мындай эле жөнү көчмөндөргө барабыз деген ой жок. Башкача бул мамлекетибиз уюштуруптур, өтө чоң деңгээлде өтөт. Ошого биз дагы жакшыраак болуп барайык, мен дагы жакшыраак аракет кылайын деп тытынып эле аракет кылып изденип атам эми. Баткенди таанытыш элге. Биздин Баткенде негизи кол өнөрчүлүк килем боюнча биздин Баткен элек да. Şu Баткен элек дегенде алар килемди сурайт да бизденчи. Силерде килем депчи. 972-жылы токулган. 50 жылдан ашып 50 жылдан ашып калды бул. Бул килемдерчи бир кылымдан ашык жашайт да. Пазилет Касымова жаш кезинен бери килем токуйт. Анын колунан чыккан эмгектердин арасында жарым кылымдык тарыхы бар баалуу килемдер да кездешет. Анын өнөрканасынан араби, жүл, аркыл түстөгү жана табигый боелбогон чоң кичине килемдерди көрүүгө болот. Ал килемдин сапатына өзгөчө маани берип, уяң жүндү гана колдоноорун айтат. Килем токуу байыркы көчмөн кыргыз элине таандык улуу өнөр. Апанын эң чоң тилеги бул улуттук кол өнөрчүлүктүн унутулбай, кийинки муундарга мурас катары калса дейт. Биздин чоң энелери жасаган убагыда. Онун чоң энебизге калган, чоң энебизден энелерибизге калган, энелерибизден бизге калтырдылар. Биз энди өзүбүздөн кийинки муундарга калтырайык деп муну сактап келатабыз да. Эми бул өзү негизи ошол көчмөндөр таандык да бул килем, кол өнөрчүлүк. Көчмөн элине таандык болчу. Мында эч кандай жасалма жок. Бардыгы колдо өзүм жасаганмын да. Кыздарыма үргөткөм, келиндериме үргөткөм, бардыгы билет. 9-класста окуган кызым менен барабар токойт. Ошонун классташтары келет үргөнөбүз деп. Үргөтөм аларга.
6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгон даярдык Баткен облусунда да кызуу жүрүп жатат. Тубандын өнөрпоздору бул жолу байбиче көтөрүү салтын сахналаштырып тартуулашат. Мындан сырткары боз үйлөр тигилип, аймактын кол өнөрчүлөрү да өздөрүнүн эмгектерин алып барууга кам көрүшүүдө. Даярдыктар ар бир райондордо, ар бир шаарларда жүргүзүлүп башталды. Бүгүнкү күндө эң алгачкы бөлүгү болгон бул биримдик кербени 24-25 июль күндөрү Лейлек районунан башталып, Баткен району, Кадамжай району барып туруп, Кызылкия шаарынан Ош облусуна өткөрүлүп берилет. Ошону менен катар Кыршын жайлоосунда өткөрүлгөн жыйынга жалпы облусубуз боюнча августтун акырында барып даярдыктар көрүлүп, иш-чара негизинен сентябрдын башында болот. Белгилей кетсек, 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Ысык Көл облусунда үстүбүздөгү жылдын 31 августунан 6 сентябрына чейин өтөт. Иш-чаранын алкагында 40 райондун өкүлдөрү катышкан биримдик кербени аттуу маданий жүрүш уюштурулуп, ал 25 июлда Разаков шаарынан башталат. Мингүл Көчөрова, Жанболот Мамашакир уулу, жаңылыктар. Жүрөгүмдө ардактаймын. Былтыркы жылга салыштырмалуу бир 4-5 центнерге быйыл көп жыйнап атабыз. Лейлек районунда күздүк дан эгиндери жыйналып жатат. Быйылкы жыл аймакта дан эгиндеринин 50ге жакын жаңы сорту себилген. Түшүмдүүлүгү өткөн жылга салыштырмалуу орточо 4-5 центнерге жогору болгонун талаа күнүндө белгилешти. Анда район аймагынан келген дыйкан фермерлерге сыноо иретинде эгилген жаңы сорттор көрсөтүлүп, алардын түшүмдүүлүгү жана артыкчылыктары тууралуу маалымат берилди. Быйыл биздин районубуздун аймагында түшүмүбүз мол болду десек жаңылышпайбыз. 19 000 гектар ошол дан эгиндерин айдаган жерибиздин 8 000 гектарына будай эктик, 10 000 гектарына арпа эктик, калган жүгөрүнү 1000 гектардын төгөрөгүндө жерге жүгөрү эгип, быйыл мына 30%дан ашуун азыр дан эгиндерди жыйнап алуу иш-чарасы болуп атат. Мына паскы зонабызды почти толугу менен бүттүк. Калган мынабы өйдөңкү зонага азыр комбайндарды салып, оруп жыйноо иш-аракеттери жүргүзүлүп атат. Сорттарды сыноо үчүн эгилген 16 гектар кайрак көп жылдык чоп бар, 20 гектар парга калтырылган. Жалпысынан 92 гектар айдоо жерибиз бар. Азыркы күндө мана сорттарды сыноо үчүн күздүк буудайдын 28 сорту, күздүк арпанын 5 сорту, жаздык буудайдын 5 сорту, жаздык арпанын 13 сорт, жаздык сулу 5 сорт, сафлор, максар 5 сорт сыноодон өткөрүлүп атат. Кудай кааласа мана урууду баштадык, түшүмүбүз бийик, кудай кааласа жакшы. Биздин планыбызда 20дан жогору көрсөткүчтө алабыз деп турабыз. Райондо талаа күнү уюштурулуп, анын алкагында дыйкан фермерлерге жаздык буудайдын 7 сорту, арпанын 13, күздүк буудайдын 28 жана башка дан эгиндеринин сорттору көрсөтүлдү. Бул сорттор түшүмдүүлүгү жана климаттык шарттарга ыңгайлуулугу менен өзгөчөлөнөт. Бүгүн биз мына Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин тапшырмасынын негизинде бүгүн талаа күнүн өткөрүп атабыз. Ар бир айыл өкмөттөн, айыл өкмөт башчылары, дыйкан фермерлер, кооперативдер келип, мына бүгүн сорт сыноо участкасында талаа күнүн өткөрүп, ар бир өсүмдүк менен буудай, арпанын сорттору менен таанышып, жеринен көрүп жатабыз. Лейлек району агрардык аймактардын катарын толуктайт. Айдоо аянттарынын жалпы көлөмү 92 000 гектардан ашат. Учурда оруп жыйуу өнөктүгү кызуу жүрүп, жалпысынан 36%га аткарылган. Адистер мындай иш-чаралар жаңы сортторду өндүрүшкө киргизүүгө, дыйкандардын тажрыйбасын арттырууга жана айыл чарба тармагында түшүмдүүлүктү көбөйтүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөөрүн белгилешет. Бермет Манасова, Бакыт Саитов, жаңылыктар.